Саламатсыздарбы, түз эфирде BBC Кыргыз кызматы. Эл аралык жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Венгрияда полиция Европа биримдигине өтүп кетүүгө умтулган жүздөгөн мигранттарды тосуп турат. Индияда айылдык кеңеш эже сиңдини зордуктоого буйрук бергени чынбы? BBC кабарчысы иликтеп келди. Арктикадагы Америка Кошмо Штаттары менен Орусиянын катуу кайтарылган чек ара аймагынан атайы баяндама. Венгриянын баш калаасы Будапештте поезд менен Европага өтүп келүүнү көздөгөн жүздөгөн сириялык качкындардын жолу торолду. Саясий тирешүү күчөп, канцлер Ангела Меркель мигранттардын агымы үчүн жалгыз эле Германия күнөөлүү эмес, европалык бардык мамлекеттер бирдей саясатты карманышы керек деп билдирди. Маселенин курчтугун Европага келүүгө умтулгандардын саны эле көрсөтүп турат. Январдан бери жер ортолук деңиз аркылуу 350 миңден ашуун мигрант өтүп келди. Деңизде өлүмгө учурагандардын саны 2643 болду. Булар Германия деп үн салып, бул өлкөнү мүмкүнчүлүк тартуулаган аймак деп аташууда. Будапешттеги негизги темир жол станциясы мына ушундай көрүнүшкө күбө болду. Быйыл Германияга 800 миңден ашык качкын келет деп күтүлүүдө. Алардын көбү жакынкы чыгыштан, өзгөчө Сириядагы жараандык согуштан качкандар. Алар күчтүү экономикасы үчүн гана эмес, сириялык жарандарга качкын макамын берүү жол жобосун жумшартканы үчүн да Германияга багыт алышууда. Качкындардын көбөйүшү Германия туш болгон маселеден кабар берүүдө. Адам ташыгандардын саны жайында көбөйүп кетти. Бүгүн 7 кишини кармадык. Көзөмөлдү күчөткөнүбүзгө карабай, алардын саны өсүп жатат. Германиянын канцлери Ангела Меркель өзү жол баштап гуманитардык криз деп аталган бул кырдаалга Германия туруштук бере алаарын айтты. Качкындар кайсы өлкөдөн келгени комиссия аркылуу аныкталышы керек. Европада калууга укугу жоктор артка кайтарылышы абзел. Согуштан качкан адамдарды евро биримдиктеги өлкөлөргө кудуретине жараша бөлүштүрүүгө макулбуз, дейт ал. Бирок Меркель айымдын оюна баары эле кошулбайт. Чыгыш Германиянын жакырыраак аймагында нааразылык акциясы өтүп, алар немис атуулдарына караганда мигранттарга көбүрөөк жардам берилгенин айтып чыгышты. Дегени менен басымдуу көпчүлүк өлкөнүн жоопкерчилигин сезип турат. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бириккен Улуттар уюму Спутниктен алынган сүрөттөрдү жарыялап, аларда Ислам мамлекети аттуу топ Сириядагы байыркы Палмира шаарындагы эң улуттуу храмды талкалаганы айгине болду. Биринчи сүрөттө 2000 жыл илгерки Бел аттуу храмдын мурунку абалы көрүнсө, соңку сүрөттө ал толук кыйраганын көрүүгө болот. Азербайжандын соту белгилүү журналист Кадижа Исмаилованы 7 жыл абакка кести. Эл аралык укук коргоо уюмдары сот саясий кызыкчылыкты көздөгөнүн айтып, журналист өз алдынча иликтөөсү менен президенттик үй бүлөнүн бизнеске аралашкан коррупциялык иштерин ашкерелегени үчүн жазаланды деп билдирүүдө. Бакудагы сот журналистти салыктан качканы үчүн күнөөлүү деп тапкан. Дүйнөдөгү деңиз куштарынын 90%-нын ашказанында пластик бөлүкчөлөрү бар дейт окумуштуулар. Британдык жана америкалык иликтөөчүлөр соңку жарым кылымда океандарга түшүп жаткан пластиктин өлчөмү эбегейсиз көбөйгөндүгүн белгилешти. Деңиз куштары пластик бөлүктөрдү балыктын жумурткасына окшоштуруп жеп алат. Индияда айылдык кеңеш агасы жогорку кастадагы аял менен качып кеткендиги үчүн анын 2 карындашын зордуктаганга буйрук берген деген кабардан кийин Amnesty International уюму петиция чыгарып, аны 100 миңден ашуун адам колдогон. Бирок айылдык кеңеш мындай буйрук чыккан эмес деп билдирүүдө. BBC'нин кабарчылары Индиянын түндүгүндөгү Бакпал айылына барып келишти. Санкроуд, Делиден алыс эмес жайгашкан бул айыл көңүл чордонуна чыкты. Дал ушул айылдын эркектерден турган кеңеши эже сиңдини зордуктоого буйрук берген. Жана буга 2 туугандын агасы жогорку кастага таандык аял менен качып кеткени себеп болгон деп кабарланган. Эже сиңдинин бири адвокаттар аркылуу сотко кайрылууда. Анын айтымында бул окуядан кийин аялдын жакындары эже сиңдинин үй бүлөсүн коркутууга өткөн. Ал качып кеткен боюнча кайтып баруудан коркуп турат.
पूरे गांव को ये पता है कि तीनों मतलब दोनों Тиги аял менен менин агам бири-бирин жакшы көрүшөрүн бүт айыл билчү. Бирок ал аялдын үй бүлөсү каршы болушту. Алар биздин намыска шек келтирдиңер. Эми биз да силерге ошондой кылабыз дешкен. Биз үй бүлөсүнө кайтып барган аял жана анын туугандары менен жолуктук. Алар окуя боюнча өздөрүнүн версиясын айтышты. Эркек туугандарынын тыкыр көзөмөлү астында аял менен сүйлөшүүгө уруксат алдык. Ал окуяны четке какты. Мен керек болсо ал кишинин атын да билчү эмесмин. Ал шаардан жумуш таап берем деп эркиме каршы кармап турду, дейт ал. Өзгөчө дүйнө көңүл бургандан кийин чыңалууну алдын алуу үчүн айылга кошумча полиция жөнөтүлдү. Алар окуя бурмаланганын айтышат. Биздин иликтөөдө айылдык кеңеш чогулганы жана эки кызды зордуктоого буйрук бергени тууралуу далил табылган жок. Айылдык кеңеш мындай ырайымсыз буйрук чыгарганы тууралуу аз гана далил бар. Бирок бул аймакта коомдук түзүлүштү бузгандарга колдоо жок экени талашсыз. Түндүк Америкадагы эң бийик Маккенли тоосунун аты өзгөрдү. Президент Обама Аляскадагы бул тоонун тарыхый аты Денали деген атын калууна келтирди. Ал иш сапары менен Аляскага бармакчы. BBC-нин кабарчылары Орусия менен чектеш бул айылдарга барып келди. Бул аймакты муз көшөгөсү деп атап коюшат. АКШ менен Орусиянын Арктика алкагынан алыс эмес жайгашкан жана катуу кайтарылган чек арасы. Бир тарапта Американын дүйнөдөн четтеп калган кичи диаметр аралы, суунун аркы өзүндө болсо Орусия. Эки арал кырчылдашкан дүйнөлүк эки державаны бөлүп турат. Аймакта эскимостор жашашат. Алар миңдеген жылдар бою деңиз жандыктары менен жан багып, каршылаш өкмөттүн көлөкөсүндө күн көрүп келишет. Аралдын ары жагында аскердик база бар. Аралга жакындаганыбызда бизге карай эскертип ок чыгарышат. Кээде артка кеткиле деген сөздөрүн угуп калабыз. Чек арага көз салган аба базасынан бул жака учуп келүү үчүн 1 саат кетет. Жыл сайын чек арага келген 10 чукул орус учактары катталат. Орусиянын Арктикага карата пландары тууралуу кабатырлануу да бар. Биз жаңы арктикалык топ түздүк. Алар кансыз согуш мезгилиндеги базаларды кайра ачып жатышат. Медиа каражаттарындагы маалыматтар тынчсыздануу жаратпай койбойт. Кичи диаметрдеги кароолдун сапаты тургундарга көз каранды. Алар Орусиянын кароол бекетин дүрбү менен көрө алышат. Бирок эки тарапта эч кандай байланыш жок. Эми спортко келдик. Бүгүн футболдогу эң маанилүү күн, Англис премьер лигасындагы трансферлери жыйынтыкта турган акыркы күн. Андагы эң орчундуу учурларга токтолобуз. Премьер лигадагы клубтар бир жылда 2 жолу оюнчуларды алуу өткөрүү менен алек болушат. Жай келген сайын 90 күн бою команданы түзүшөт, бирок келишимдердин көбү акыркы күнгө калат. Өткөн жылы келишимдердин 65% акыркы күндө бекитилген. 494 клуб 400 оюнчуну трансфер кылган. Мында ири суммадагы каражаттар алмашылат. Өткөн жылы премьер лиганын клубтары оюнчуларга жалпы 1,3 миллиард доллар жумшаган. Быйылкы акыркы күндө да рекорддук суммадагы каражат жумшалат өңдү. Эмесе эң негизги келишимдерди атай кетели. Рекорд дей турган болсок, 2 жыл мурун Гарет Бейл Тоттенхэмден Реал Мадридке 130 миллион доллар өткөн. Жаңылыктардын соңунда сиздерге Мексикадагы бир микрорайонду көрсөтөлү. Бул өзү Пачука шаарындагы Ла Палметас деп аталган аймак. Анын тургундары бүткүл аймакты камтыган эбегейсиз фресканы жаңы эле тартып өтүштү. Сүрөтчүлөр 14 ай бою ар бир үйдү боеп чыгышкан. Долбоорду коңшулар ортосунда ынтымакты чыңдап, кылмышты азайтат деген үмүт менен өкмөт каржылаган. Биздин BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбызга башпаңыздар. Берүүнү алып барган Акшылпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.